Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 11-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Эртабылды сумсайып, ийирдин тиштеп кумсара түшөт. Манаста ураан алып, Алмамбет атын атап, тартайта кулатсам деп Алмабаш менен бир атат. Алмабаш үнү тарс этет. Чалгалмакка коргошун чап этип, майтарылып сууга түшөт. Табылды Алмабашты жонуна асып, сыр найзасын колуна алып, эки колго түкүрүп, суу ичинде сайып, сулата жыгып салмакка арша торго камчы салып, кечүүдөн чыга берерде найзаны кемерге болжоп, жүрөктүн башы карөпкөнүн тушу деп, жардай болгон калмакты жагалмайдай качырып келип, кош колдоп туруп бек сайды. Чалгалмак карбаластап колундагы чоң үзүңгү менен тосту. Карабас сууга чумулуп, жыгылчуудай көрүндү. Өкөөнүн тышкы олпугунун буласы бурт деп билине түштү. Кылычын колуга алышып, кыя тартып чабышты. Суу ичинде экидөө ай балтасын алышып, аябай башка салышып, көп калмак жабалактап, Табылдыга жабылышты. Чалгалмак менен Табылды суу агышты. Калканын баштан жулуп, канжар менен урушту. Дайранын иши менен далай жерге барышты. Мылтыктардын баары суу болуп, чокмор менен салышты. Көкбөрүчүл Табылды эңкейип колдон алып, ээрге жапма салды. Суу ичинде самын ташка тарта албай ат мүргүдү. Чалгалмактын сакадай буурул сакалын орой кармап тартканда, сол жак ийиги мултуюп, тыталанып кан чыкты. Чалгалмак кайра бурулуп, карга барып урунду. Өкөөнүн ортосуна үйдөй болгон кара таш туш болду. Табылды менен Чалгалмак тартышканын коюп, эки буудан алыстап, тегеренип кырданат. Күркүргөн чоң дайра буларды эки бөлөт. Эки жак урушту коюп, буларды карап калат. Элдер досу элеңдеп, өкөөнү көз салып, Табылдыга барсам деп токтоно албай, тыбырап, 40 жигитке шыбырап, жоону алаксытуусун суранып, жөндөп кетет. Эки дөөнү болжолдоп караса, сайышып сууну кечип жүрүп, бир чакырым узап кетишкен экен. Табылдыга көз салса, этектен суусу шорголоп, арча торсу бүрүчтөй басып жорголоп, олпоктун була-булайып, калмакты куткарып ийип, оңурайып муңайып калган экен. Элдер аны көрүп, "Эй, колуңдагы жоогана, сен кара тумшук кое бербейдиң. Арка ою агышсаң жаның келбейт белем, алыңа кирбейт белең" деп жемелеси Табылды укпайт. Кулагы укпай калганбы? "Карма, карма, карма, кабылан Табыл, арыба, колуңда чалынгана" деп кашкая күлүп сөз айтса унчукпайт. Оң колун карап, бир тутам буурул кыл таштайт. Унчугуп жооп айтпай Элдерге барат. Карымын десе атүгүн маңдайында тырыш жок. Кармашкан жоону куткарган мен шоорда ырыс жок. Кийгениме тешик, жарагыма кетик жок. Кишини колдон чыгарган мен шоордуда кешик жок. Же арча тору жыгылбай, сууга башым чумулбай, суу ичинде салышып, суурултуп колдон бошонуп, сумсайып кара келгенче, султан башым жулунбай, 99 чалды тоодой кылып кулатпай, томсоруп кайра келгиче, тогошпой үйдө тим жатпай, акылымдан шашып, ашыктык мылтык атып, озунуп найза салып, ошого бекер барыпмын. Карган чалды жеңе албай, олжу тапкан немедей сакалын жулуп алыпмын. Өйүз-бөйүз калың эл жарданып карап турса, катагандын Табылды кармашып жүрүп, бир чалды куткарып ийсе, мындан жаман кеп барбы да, мындай уят иш барбы? Кантип чыдап турамын? 40 жигит оюн чынга салып, Чалгалмак кана деп айтса, кантип угам ошону? Дайрадан кечип, Чалгалмак көздөй барам. Табылды бууданына камчырып, Манаста ураан салып, өйүздөгү калмакты качырып кирди. Найзасын колуна алып, бүйүздөгү калмакты бүлүндүрүп салды. 40 жигит жалп качырып, берки жактан нар жапырып, топтогон душман чачылды. Суунун чети канагып, сулдуйган канча жанакты.
табылдынын кужурганды чоң дайра кайра күчөп шар агып кирди. Күн батып күйгүм кирип калган кезде табылды 40 жигитти жыйнап алып, жылкыга барып, ак сары башыл мал союп, ат туяктуу тай союп, чалгынды чалдырып, кароолду каратып, жол-жолго киши коюп мындай деди: "Я айланайын 40 баатыр, нечен күнү, нечен түн чырым этпей уйку албадым, ат үстүнө түшпөдүм, калмактан кароол үзбөдүм, эс алып уйку албадым, эзилип катуу чарчадым, кароолду катуу салып, кайпыл жолго баргыла, кезек менен аттанып кечүү жакты чалгыла, жоо көрсөңөр шашпай, жолго түшүп качпай, кокус чочуп кетип, жолду мылтыгатып, көпчүлүккө кабылып, колго түшүп калбай, билинбей кайра чабып, бизге кабар салгыла. Экегеден болуп 8 киши жол чалмакка 4 жерге баргыла. Түн ортосу болгондо мурдагы барган кароолчу мында дагы 8 бар. Келип тынчтык алгыла. Мени жалгыз коюп, башкаң тамак пышырып, этке тоюнгула. 3-4 жылкыга жесек болууга аттангыла. Жылкыларды жогорулотуп жылдырып, жыйнак кылып койгула." Табылды сөзүн айтып болгон соң, окчун барып аттанып, уктайын деп, улуу тоонун түбүндө чуу чыкса угула турган уруш салбас жерине уштанган кара сеңирге барып жатып калды. Кырк жигит табылдынын айткандай кылып, жол тосуп, жылкыны имерип, күн батыш жака бет алып жиберип, этке тоюп, эс алып жата беришти. Эл жер кара ташты дубалап, сууга салып, калмактар жаткан жерге кар жаадырып, өздөрү жаткан жерди жаркыратып ачык кылып, 40 жигитти ирээттеп бастырып жүрдү. Чалгалмак чарчап суудан чыгып сөдбүрөп, сакалынын бир жагын жулдуруп ызаланып, кошунун жыйнап, жүргүлө өйүзгө деп кыйкырып жүрдү. Табылдынын кечиндеги урушун байкабай калыптыр. Күйгүм кирип, күн батканда колу сынып, башы айланып, чокусуна чочмор тийип, капталдан найза тийип, көп кыргындын ичинен чыккандай болуп калмактар келип жатышты. Буларды көрүп чалгалмак ого бетер капа болуп, ачууланып мындай деди: "Жалпы калмак, жалындап күйгөн өрт калмак, кебетеңер бузулуп келип жатканыңардан, кечүүгө барса сууга агып, өлүп жатканыңар мындан көп. Кыргыз менен беттешип, кырылганың андан, качып бозуп бирин деп жыгылганыңар мындан көп. Күн жааганда калтырап үшүгөнүң андан, тамак кылып иче албай, мүчүгөнүңөр мындан көп. Маңдайдагы душманды канткенде алабыз. Сырыңарды айткыла. Жоо менен ат шаар болсоң, сыр алдырбай жаткыла. Же болбосо атыбыз жок деп аттан кайгы жегениңер, ашыбыз жок деп аштан кайгы жегениңер, көрүнө качып кете албай менден коркуп жүргөнүңөр болсо, жериңерге кайткыла." Чалгалмактын кошунка сүйлөгөн бул сөзүнөн соң аягында коркуп, "Өлгөнүң көрү, калмактар, өлсөң мейли" деп айтты. Калмактын тыңы, кайраты бар, картаң чал карыя култаң жооп катары мындай кебин айтат: "Капа болбо, баатыр, карып калган экенсиң. Каргадай болгон балага кармашып алың келбеди. Эгиңди сакалың койбой, элиңе минээр ат койбой, эбин таап жойлоп кетти. Сакалың жулуп алганы, санат кылып салганы, намыс кылба, эсен аман келсин деп эрмек кылып ойноду. Сенден ажырап кеткен соң, атынын оозун ачырып, ак көбүгүн чачыратып, аркы өздөгү элиңди ак чолборстой качырды. Аралап кирген жерлерди аркы терки боо түшүп, арпа ургондой ачылды. Аты мыктыларың араң кетти. Калганы өзөндө өлдү. Араң качып, аман эсен келишине 7 күнү ачка жүрүшсө, сен буларды жемелейсиң да. Үйдө малыбыз, жаныбыз аманго. Ачкалык менен жаандан жаныбыз чыкканы турат. 7 күн уда жаан жады, алыбыз кетти. Эми табылдынын жайын айтайын. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Талантаалы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.